Мына мен азыр Орта Азиядагы эң чоң 45 000 орындук заманбап бизде курулуп аткан стадиондун жанында турам да. Мынакей, курулуп биринчи кольцосу бүтүп калыптыр. Курулуп бүткөндө көлөмү мына. Могу казылып турбай катылган мына чети. Акыркы кольцо өткөн ушул жака чейин келет экен. Бийиктиги канча болот билбейм. Мына масштабты карагыла, көлөмдү карагыла. Канча жер. Ушул жерге азыркы бийлик мына 82 миллион долларга бүтчү Орта Азиядагы эң чоң объектини, спорт комплексин куруп атат да, куруп атат. Эми мен муну эмнени айткым келет? Мурунку Атамбаевдин акмак бийлигинин кылган ишине салыштырып берейин. Мына ошолор ушунча чоң жерге ушунча заманбап нолдон башталган комплексти 82 миллион долларга бүтүрүп атышат да. Ал бийлик эмне кылды эле? Ушул комплекстин могу четиндеги бучка гана тең келбеген кичинекей бүткөн турган музейди, тарых музейди сыртынан актап сырдап коюп, оңдомуш этип коюп, ушул жака кетчү каражаттын теңин сарпташкан да. Мындайча айтканда жеп коюшкан. Мына 36 миллион доллар жаап, кыйраттык, шундук кылдык деп канча жыл мактанып, элдин башын айлантышкан да. Мына салыштыргыла. Канча акчага канча объекти бүтүрсө болот. Могу жерде бүткөн объектин эмес, нолдон ээн кагырап жаткан жерди казып башталган бул жерге деген эмне деген кымбат турчу жанагы электр энергия, отоплениянын баарын тартып келиш керек. Канализация дегендин барчы. Ошонун баарына мына 82 миллион доллар кетет экен. А мурункулар эмне кылган? Ушунча чоң курулуп аткан объектинин жарымына эмес, бир 1/10 бөлүгүнө жетпеген бүткөн, турган, баардыгы даяр имаратты оңдоп түзөмүш этип 36 миллион доллар кетиришкен. Мына салыштырып койгула. Бул объект өзү эле эмес да, канчалаган гектар жерди ошол акчага кошо бүтөт. Могу дөң болуп, аң болуп жаткан жердин баары бүтүп, аягында кеткен каражаты 82 миллион доллар кетет экен да. Мына монун баары керектүү нерсенин баары салынат. А музейди барып карап көргүлө. Музейдин көлөмүн карап көргүлө. Музейди нолдон жерден котлован казып баштаган эмес. Бүткөн имаратты оңдоп түзөп койгонго 36 ушул жака кетчү каражаттын теңин жумшап атышат. Мына эмне деген уяты жок бийликтин кол алдында жашаганбыз да, кыргыз элибиз алданып. Мынакей салыштыргыла. Бул бир эле объекти курулуп аткан. А Кыргызстанда канчалаган объекттер курулуп атат? Канчалаган. Бардык региондордо канчалаган шаарлар оңдолуп түзөлүп, канчалаган райондор оңдолуп түзөлүп атат. Мына Ош шаарында Ош Сити курулуп атат. Эми айтып берсе, санай берсек, мындай айтып бүтө албайбыз да. Мынакей могу жакка да бир нерселер курулуп атат, эмне экенин билбейм. Тетиги жакта жана ипотеканын үйлөрү курулуп атат. Мына көргүлө. Мына тетиги жакта карачы. Мына ушунун баары бир кечте жөн эле жаткан жерлер болчу. Мынакей ар бир нерсени салыштырып гана биле алабыз, салыштырып. Бул бүт элек жаңы эле башталып, нолго эми чыгыптыр. Бүткөндө мына көлөмү могул жака чейин келет. Нар жагы дагы эми телефондон көрүнбөйт экен, кетет нары чоюлуп кетет. Мына ушул жака кетчү каражат 82 миллион доллар. Эми салыштырып эсептей бергиле, баа бергиле да. Мурунку бийлик менен азыркы бийликтин кылып аткан иштерин. Мына Кудай буйруса бир 2 жылда бүтөт. 26-жылы наркы жылдын аягына чейин бүтүп калат. Мына Орта Азиядагы эң чоң стадион, футбол аянтчасы. Үстү жабык болот.